Баалуу шаарындагы зоопарк дагы бир кичинекей жаныбар менен толукталып отурат. Бул ламанын туулганына 10 күндөй болуп калыптыр. Ал тез эле тыңып, бул жактын жер шартына ыңгайлашып жаткан кез экен. Кичинекей бул жаныбар 2-3 күндө эле минтип оюн салып калыптыр. Бир айдан кийин үйүргө аралашып, чөп жегенге жарап калат дейт бакчанын кызматкери. Айта кетсек, бул жаныбар лама же гуанака деп аталат. Гуанака жапайы түрү. Лама болсо колго үйрөтүлгөн, көбүн эсе фермердик чарбаларда багылат. Ача туяктуулар тукумуна кирет. Караколдогу айбанаттар бакчасында 10го жакын лама багылууда. Жакынкы күндөрү дагы төл алабыз дешет мындагылар. Бул ламанын өзүнүн эмеси бар, карабай туруш керек да, караса ошо кызганат экен. Бул басып туруп тууйт. 3 күн, 4 күндө эле тыңып калат. Бат эле жакшы энеси тың болсо, жакшы туулса, жакшы өзүн алып кетет. Эмизет, өзү багат, өзү карайт энеси. Азыр тыңып, чуркап калды, буюрса уже кошулуп калды. Азыр энесинин жанында мына көрүп аткандай ойноп жүрөт, жакшы буюрса. Бизге жаңылык болуп калат да, башка баш кошулуп аткандай, өзүбүздүн башыбызга баш кошулуп аткандай болуп калат да. Бул жаныбар негизинен жем, чөп менен азыктанат. Мүнөзү тынч, мындагы кызматкерлерге көнүп талышкан, жакындан тааныйт. Андай деле тентек мал эмес, жоош, колго көнгөн. Саат 12-де 1-ге чейин суусун беребиз. Андан кийин алардын астын сакел-сүкөлүн чыгарып туруп, саат 4-тө убагы менен жемин беребиз. Адамга жакын, бизди тааныйт. Биз ары бери басканда сразу чуркап келишет. Косю, покажи, как прыгать. Ой, молодец. Ой, телефон. Зоопаркта учурда арстан, аю, карышкыр өңдүү, жырткыч, ошондой эле канаттуулардын 10дон ашык түрү болуп, жалпысынан 40ка жакын айбанаттын түрү багылууда. Жаныбарлар көп экен, жырткычтар бар экен. Лама жаңы кичинекей баласын туулуптур. Ошолорду көрдүк. Жана бакта жырткыч жаныбарлар бар экен. Арстан, аю деген сыяктуу. Мурда караганда азыр шарттары жакшыраак болуп калыптыр. Мурда эскирээк болчу. Бурчаткалар коюлуп, жаныбарларга условия түзүлүптүр, ойночу жерлери. Кичинекей балдар көбүнчө азыр үйдө телефон ойноп эле жатышат. Андан көрүп бияка келип, жаныбарлар көрүп, таза аба менен дем алып кетиңиздер. Ал арада 1987-жылы негизделген айбанаттар багы бир топ жыл шарты жок кызматкерлердин аракети менен эле иштеп келген. Жакында эле өлкө башчысынын колдоосу менен бул жер баштан аяк реконструкциядан өтүп, ичи толук иретке келип, жолдор оңдолуп, тосмолор жаңыртылып, жаныбарлар үчүн мыкты шарттар түзүлүп, керек болсо балдар үчүн оюн аянтчалар да пайда болду. Мындай жагымдуу аракеттин арты менен Каракол айбанаттар бакчасы көркүнө келип, эс алуучулардын сүйүктүү жайына айланды. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.